Салам барыңыздарга, сиздер менен Ден Соолук каналы. Бүгүн биз чеснок жөнүндө сөз кылабыз. Бардыңыздар билесиз, суук тийип же грипп болуп калганда жейбиз. Бир жерден суук тийсе чеснок жеш керек экенди угуп калганбыз. Ошол эле. Бүгүн биз чеснокту тереңирээк изилдейбиз жана ага байланыштуу көптөгөн нерселерди айтып беребиз. Байыркы грек дарыгер Гиппократ медицинанын атасы, түптөөчүсү деп дагы аталып келет. Мынтип айткан: адам жеп жаткан тамак бул адамдын эң негизги дарысы деп айткан. Ал эми бардык дарылар адам жеген тамак болушу керек деген. Жана ал өзүнүн дарылоолорунда чеснокту дагы көп колдончу. Азыркы кездеги медицина муну тастыктап келет. Биздин организмге көптөгөн пайдасын айтып, кандай таасир берет жана башка. Ал эми чеснокту тез-тезден байма-бай жеп турсак эмне болот? Адам организминде, ден соолугунда эмне өзгөрүүлөр болот? Жана кайсыл маанилүү органдарга кандай жардамы бар? Бүгүнкү видео ушул боюнча болот. Анткени бул азыктын бир кыйла пайдалуу, жада калса кымбат дары-дармектер бере албаган касиеттери бар. Жана элге дагы жеткиликтүү. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Чеснок эмнеси менен пайдалуу? Байма-бай жеп турса эмне болот? Жана ага байланыштуу көп нерселерди билип аласыздар. Кимде-ким биздин каналга каттала элек болсо, катталып коюңуздар. Бизде жума сайын ден соолукка байланыштуу видео чыгып турат. Биринчи, бул бардыгыңыздарга белгилүү иммунитетти бекемдейт жана ар кандай суук тийип калууда көрсөткөн жардамы. Изилдөө жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгында чеснокту тез-тезден жеп турса, ОРВИ ооруларына кабылуу, ОРВИ деген өпкөдө, башкача айтканда дем алуу органдарында вирустар аркылуу чакырылган сезгенүү оорулары. Грипп дагы ОРВИге кирет. Ошол ОРВИге кабылуу 10 эмес, 20 эмес, дээрлик 63% азаят экен. 63 деген бул абдан чоң көрсөткүч, достор. Иммундук клеткаларды жакшыртып бекемдейт. ОРВИ оорулары өзгөчө азыр күз, кыш айларында күчөйт. Ошондуктан чеснокту тамакка кошкула, нан менен жеп тургула. Мындай дагы сөз бар, муну дагы айта кетиш керек: чеснокту жебеш керек мусулман адамга болбойт дегендер дагы бар. Бул андай эмес. Чеснокту жебегенге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга эле тыюу салынган. Калган мусулмандарга тыюу салынган эмес. Пайгамбарыбыз өзү айткан: чеснок жегиле, ал 70 ооруга даба деген. Бирок мечитке барардын алдында пияз, чеснок жеген сунушталбайт, анткени жыты калып калат. Кийинки, чеснокту байма-бай жеген учурдагы биздин организмдеги эффект бул холестериндин жакшыруусу. Башкача айтканда, начар холестериндин деңгээлин түшүрөт. Биздин организмде жакшы холестерин жана начар холестерин бар. Чеснок начар холестериндин деңгээлин түшүрөт. Эгер холестерин организмде көп болуп кетсе, жыйынтыгы канда тромбторду пайда кылат жана инфаркт, инсульт ооруларына алып барат. Кийинки, чеснок кандын басымын ылдыйлатат. Азыр гипертония эл арасында өтө көп жайылган. Жүрөк кан тамыр ооруларынан улам көп адамдар жабыркап келет. Жана гипертония инфаркт жана инсультка чалдыгууга дагы себеп боло алат. Гипертония жүрөк кан тамыр ооруларынын ичинен эл арасында эң жайылганы. Бул учурда артериялык басым көтөрүлүп кетет. Мына ошол себептен изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөдө гипертония менен жабыркагандар, артериялык кан басымы жогору адамдар 5 ай бою күнүнө 4-5 зубчик же тишче зубчик деп коебуз, чеснок жеп турган. Жыйынтыгында 5 ай өткөндөн кийин алардын кан басымы калыбына келген. Достор, кан басым жогорулаган кезде ар кандай дары ичпей, азыртадан чеснок колдоно баштагыла. Ал ичкен дары кан басымды түшүргөнгө жардам болсо, башка жака зыян болуп калышы дагы толук мүмкүн. Кээ бир биздин көрүүчүлөр комментарийде жазып калышчу: канда сахары көп адамдар кандай азыктарды жеш керек деп. Чеснок кандагы сахардын деңгээлин түшүрөт. Гипертонияга караганда бат болот. Гипертония 4-5 айдан кийин үзүрүн берсе, шекери көп адамдарга күнүнө жеп турса 1-2 жумадан кийин эле байкалат. Айрыкча бул диабеттин экинчи тиби болсо, чеснокту күнүнө жеп турсаңар 2 жумадан кийин кандагы шекердин азаюусу абдан жакшы байкалат. Кийинки, карып калган кезде акылдан ажыроодон сактайт. Медицинада карылык деменция деп коет, ошого жол бербейт. Жана карыган кезде Альцгеймер оорусунан сактайт.
Статистикага көз чаптырсак, 80ден ашкан адамдар көп учурда көп нерсени унутуп, акылы алсырай баштайт. Же таптакыр акылынан ажырады деп угуп калабыз. Чеснокту байма-бай колдонуу бул нерселерден сактайт. Чеснок карыган кезде мейнин клеткалары бузулуудан, мейнин клеткалары мутация болуудан сактап турат. Жана карыган кезде Альцгеймер оорусуна кабылууну профилактика кылат. Албетте чеснокту жаш кезден баштап жегенде эффекти жакшы берет. Негизи көпчүлүгүбүз ошондой болушубуз керек, ооруп калган учурда гана жейбиз. Оорубай турганда жакындагы жолобойбуз. Келгиле чеснок жегенде адатка айлантып алалы. Күндүз жыт калып калат десеңиз, жок дегенде кечки тамакка кошуп жеп туралы. Эгер жытынан аябай эле корксоңуз, артынан кичине сүт ичип коюңуз. Кийинки спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртат. Мындай изилдөө жүргүзүлгөн, интернеттен өзүңүз деле таап окуп чыксаңыз болот. Чеснок спортсмендерге кандай таасир берет деген. Жыйынтыгында спортсмендерде машыгуудан кийин чарчоону азайтып, шамдагайлыкты жогорулатары аныкталган. Байыркы Грецияда дагы олимпиадалык оюнчуларга аларга кичине күч берүү үчүн чеснокту беришчү. Спорт менен машыкпаса деле жөнөкөй адамдын чарчоо сезимин азайтканга жардам берет жана кыймыл аракет шамдагайлыгыңызды жогорулатканга кичине болсо дагы жардамы тиет. Албетте бир жеп койгондо эмес, байма-бай жеп турсаңыз. Микронутриенттер жөнүндө өзүнчө айта кетпесек болбойт. Микронутриенттер деген пайдалуу витаминдер, минералдар, пайдалуу элементтер. Чеснок аз калориялык азыкка кирет. Аны адам көп өлчөмдө жей албайт дагы. Ошонтсе деле кичинекей өлчөмдө болгону менен башка азыктарга салыштырмалуу көп пайдалуу азыктарды өзүндө камтыйт. Марганец бар, B6 витамини, С витамини, селена, клетчатка, ошондой эле курамында кальций, калий, темир, медь, фосфор жана B1 витамини бар. Бир эле азыкта мынча көп пайдалуу заттар бар, азыктар аз эле. Анын бири чеснок. Кийинки чеснок онкологияны профилактика кылат. Башкача айтканда, рак ооруларын, шишик ооруларын профилактика кылып турат. Чесноктогу антиоксиданттар таза клеткалар мутация болуусун жайлантат жана организмде начар опухолдун пайда болуусун алдын алат. Башкача айтканда, чеснок рак клеткалары менен күрөшө алат. Дагы бир жолу айта кетели, чеснокту ооруп жаткан кезде эмес, байма-бай жеп тургула. Бул жакта чеснокту өмүр бою колдонуу жөнүндө айтып жатабыз. Ошондо рак ооруларына жардамы тиет. Аларды алдын алганга жана башкага. Ошондуктан күнүмдүк тамагыңарга кошуп байма-бай жеп тургула. Күн сайын колдонгон чесноктун эффектиси жыл санап чогулат дагы, ар кандай оору, вирустарга, ошондой эле жогоруда айткан онкологиялык ооруларга дагы оңой туруштук берип каласыңар. Дагы бир маалымат, айрыкча эркектерге керектүү. Эркектердин арасында простата деген оору жыл сайын жайылып барат. Күн сайын бир зубчиктен чеснок жеп туруу ал ооруга кабылууну 50% азайтат. Мындан сырткары жыныс ооруларына дагы пайдасы бар, ал тууралуу өзүнчө видеодо айтып беребиз. Мына ошондой болду бүгүнкү чыгарылыш достор. Комментарийге сиз чеснок жейсизби же жебейсизби, эмне үчүн жебейсиз, же жесеңиз башыңыз айланып кетеби, айтор өзүңүздүн ойлоруңарды бөлүшө кеткиле. Ал эми бул видеодон соң ашкабактын пайдасы жөнүндөгү видеону көрүүгө чакырабыз. Анткени ал азыктагы калктын калың катмарына жеткиликтүү. Өзгөчө чоң рахмат видеону аягына чейин көргөндөргө. Ким видеону аягына чейин көрсө, видеону аягына чейин көрдүм деп жазып коюңуздар. Видеонун описаниясында биздин калган пайдалуу каналдарыбызга катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен Ден соолук YouTube каналы болду. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча сак саламатта болуңуз.